Күнүбүздөгү болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлардын түрмөгү менен тааныштырабыз. Сиздер менен Ак Кеме YouTube каналында кечки жаңылыктардын түрмөгү. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров жеңиш күнүнө карата Орусияга сапары пландалган жалгыз чет элдик лидер болууда. Бул тууралуу ведомство басылмасы жазды. Белгилегендей, Жапаров жеңиш майрамына арналган салтанатка катышаары күтүлүүдө. Аталган иш-чарага Ал Тургай Беларусь президентинин катышуусу дагы күмөндүү. Орусиянын башчысынын басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттердин башка чет элдик лидерлери, мисалы Союздаш Беларустун башчысы Александр Лукашенко майрамга Москвага келе алабы же жокпу деген суроосуна жооп берген жок деп жазылат басылмада. Кыргызстандын президенти Орусияга 31 мартта өкмөттөгү эл аралык мамилелерди көзөмөлдөгөн вице-премьер-министр Алексей Аверчук чакырды. 8-9 майда биз сиздин расмий сапарыңызды күтүп жатабыз. Бул визиттин биздин эң маанилүү жалпы майрамыбыз, жеңиш күнүнө туура келгендиги өзгөчө мааниге ээ. Албетте, Кыргызстан бул жеңишке жана Москваны коргоого кандай салым кошконун ар дайым эсибизде сактайбыз. Бул биз үчүн ыйык, деди Садыр Жапаров менен болгон жолугушууда. Ведомство басылмасынын маалымат булактары билдиргендей, бул күндөрү боло турган сапардын жүрүшүндө бир гана салтанаттуу иш-чараларга катышуу эмес, эң жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү да пландалууда. Атактуу футболчу Лионель Месси 22 апрель күнү үй бүлөсү жана 15 чемоданы менен Барселона шаарына келген. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазып чыгышкан. Маалыматка ылайык, Месси үй бүлөсү жана жардамчылары менен Эль Прат аэропортуна конгон. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн качып, аэропортту жашыруун таштап кеткен. Месси жакын арада мурда Барселонада ойногон командалаштары менен жолугушуусу мүмкүн. ПСЖ клубу буга чейин футболчуларына 25 апрелге чейин эс алуу берген. Казакстанда июль айынан тарта иш берүүчү тарабынан кызматкерлер үчүн 4 күндүк иш жумасын белгилөө мүмкүнчүлүгү тууралуу норма киргизилет. Бул тууралуу казак басылмалары жазышты. Андагы маалыматка ылайык, өзгөртүүлөрдүн негизинде 5 жана 6 күндүк иш аптасы сакталып кала бермекчи. Ал эми жекшемби жалпы дем алыш болоору кабарланат. Калган эс алуу күндөрү жамааттык келишим менен такталып бекитилмекчи. Ашыкча иштөө айына 12 сааттан, ал эми жылына 120 сааттан ашпашы керектиги маалымдалат. Салык органдары жеке жактарга толук жана ар тараптуу жардам көрсөтүү максатында бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу боюнча иштин өзгөчө режимине өтүштү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан кабарлашты. Белгиленген графикке ылайык 30 апрелге чейин декларациялар эртең мененки саат 9:00дөн түн ортосуна чейин кабыл алынмакчы. Декларацияны жумуш убактысында келип берүүгө үлгүрбөгөн жеке жактар аны саат 18:00дөн кийин бере алышмакчы. Жеке ишкерлер болсо салык декларациясын электрондук түрдө гана тапшырышы керектиги айтылат. 1 майда салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү аяктамакчы. Бүгүн 24 апрель Бишкектеги коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда 1 долларды сатып алуу 87 сом 57 тыйынга чейин болсо 88 сом 32 тыйынга чейин сатылууда. 1 рубльды сатып алуу 1 сомдон болсо сатуу 1 сом 10 тыйынга чейин барууда. 1 евроны сатып алуу 95 сом 70 тыйындан 96 сомго чейин болсо 97 сомго чейин сатылууда. Улуттук банкта 1 доллардын курсу 87 сом 52 тыйын деп көрсөтүлөт. Суданда дагы токтобой жаткан салгылашуудан улам өлкө аймагындагы интернет дээрлик толугу менен өчүрүлгөн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, учурда калктын 2% интернетти колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Согушуп жаткан эки тарап тең өздөрүнүн аскердеги ийгилиги жана объектилерди көзөмөлдөө боюнча карама каршы пикирлерин айтышууда. Бул массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда массалык маалымат согушуна алып келген. Кагылышуулардан каза болгондордун саны өсүүдө. Судандын саламаттыкты сактоо министринин айтымында каза болгондордун саны 600гө жеткен. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча Судандын куралдуу күчтөрү менен ыкчам аракеттенүүчү күчтөрүнүн ортосундагы салгылашууларда 420дан ашуун адам каза болуп, 3700дөн ашууну жарадар болгону айтылууда. Эми аба ырайы тууралуу маалыматтар менен тааныштырабыз. Эртең 25 апрелде өлкөнүн айрым аймактарында жаан жаайт. Бул тууралуу Кыргыз Гидромет билдирет. Түнкүсүн Ысык көл, Нарын, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде өткөн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Ал эми башка облустарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда +14, күндүз +22. Талас өрөөнүндө түнкүсүн +8, күндүз +21. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн +15, күндүз +30. Ысык
Ысыкөл облусунда түнкүсүн +6, күндүз +17. Нарын облусунда түнкүсүн +6, күндүз +18 градус жылуу болмокчу. Ордо калабыз Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн +11, күндүз +21 градус жылуу болушу күтүлөт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7